Культура жана сүрөт, музыка жана бий, адабият жана театр. Казакстандын азыркы маданияты да анын классикалык түрүндө эле. Улуттук колорити менен эгемендүүлүк жылдарында ишенимдүү эл аралык аренада өздөрүн көрсөтө алды. Арт Глобалдын бүгүнкү чыгарылышында биз Казакстан маданиятынын изи менен укмуштуу Францияга бет алабыз. Балким француздардын казак маданияты менен алгачкы таанышуулары, Чохон Валихановдун изилдөөлөрү, француз географы Элиза Реклюнун белгилүү эмгектеринде басыла баштагандан тартып башталган. Француздар ошондой эле талаа сөздөрүн казак ырчысы Амре Кашоубаевди Париж концертинде угушкан. Өткөн 100 жылдыктын 60-жылдарында Молиердин тилинде Абайдын дагы чыгармалары жаңырган. Биздин музыканттар, артисттер жана сүрөтчүлөр Франциянын кичинекей, ошондой эле чоң сахналарында өздөрүнүн чыгармаларын бир нече ирет тартуулап келишкен. Маданий көпүрөлөрдү мамлекет гана эмес, ошондой эле жеке адамдар дагы түзүп келет. Бүгүнкү күнү Парижде 2 казакстандык жашайт. Алар казак элинин маданиятын, салт санаасын жана тилин Францияда жайылтууга өздөрүнүн чоң салымын кошуп жатат. По мне, культурная часть — это даже, наверное, самое важное. Вот именно надо начинать с культуры, с пропаганды культуры. Менимче маданий бөлүк эң маанилүү. Негизи маданиятты чет өлкөдө жайылтуудан баштоо керек. Бизде Казакстанда ушуга басым жасашыбыз зарыл. Андыктан бул программа биздин мамлекетке, аны өркүндөтүүдө абдан маанилүү. Менин Франциядан байкаганым, азыр Казакстан тууралуу жеткиликтүү билип калышты. Сенден ал каякта деп сурашпайт. Француздар силер абдан ар түрдүүсүңөр. Бул бизге абдан кызык. Пикир алышуу, тарбия берүүдө башкачасыңар. Биз болсо жаңылануунун артынан мунун бардыгын жоготконбуз. Бизге силердин маданият жагат. Потому что, говорит, мы это что-то потеряли, может быть, чересчур осовременились, и им очень нравятся наши традиции. Франциядагы Казакстандын биринчи маданий борборунун жаралуу тарыхы жөнөкөй. Аны 2 жыл мурун Парижде өз күчү менен 2 айгерим ачкан. Айгерим Ирсеинова жана Айгерим Матаева. Ага Коркыт деген ат берилген. 2 года мы работали с ней, снимали помещение. 2 жыл аны менен иштедик, имаратты ижарага алдык. Эми кийинки 2018-2019 жылдан баштап расмий түрдө элчиликтин имаратында баштайбыз. Ар бир ишемби күнү бизде балдар жана чоңдор үчүн сабактар, ар түрдүү ийримдер уюштурулган. Биз аны менен 2 жыл бою бекер концерттерди уюштуруп жүрдүк. Албетте бизге абдан жагымдуу. Биз мекенибизден алыс жүрөбүз, сагынабыз. Экөөбүз тең Көркөм өнөр академиясынын бүтүрүүчүлөрү болгондуктан концерттерди уюштурууга, адамдарды чогултууга, кандайдыр бир кызыктуу иш-чараларды өткөрүүгө жакынбыз. Коркыт казак маданий борборунда балдар жана чоңдор үчүн казак тили боюнча сабактар өтүп, улуттук бий, элдик аспаптарда оюндар уюштурулуп турат. Арт чыгармачылык сабактарында балдар өз колдору менен улуттук табиттеги жасалгаларды аткарышат. Ошондой эле бардык коноктор Казакстандын майрамдарын кубануу менен белгилешет. У нас дети усыновленные ходят. Биздеги балдар багып алгандар. Казактар француз ата-энелер менен келишет. Француздар биздин маданиятка абдан суктанышат жана алар балдарды Казакстандан, Кызыл Ордодон, Карагандадан экендигин жашырышпайт. Бизди тааныштырышат. Мына булар сенин түпкү тамырларың, оку, үйрөн деп айтышат. Бул бизге дем берет. Чынын айтсам, борборду түзүү дагы алар үчүн чоң нерсе болгон. Андан кийин иш-чараларды уюштура баштадык. Биринчи кезекте бул балдар үчүн, алардын казак тилин үйрөнүшү үчүн жасалган эмгек. В первую очередь они хотели все-таки, чтобы они выучили казахский язык, культуру нашу. Маданий борбордун түзүүчүлөрү менен биз Авиньон шаарында театралдык фестивалдын учурунда тааныштык. Ага Казакстандын өкүлдөрү дагы катышкан. Бул кыздар көптөгөн маданий борборлордон башкача түрдө иштеген. Арт амбассадор долбоору казакстандык топтордун гастролдорун, экспозицияларын жана көргөзмөлөрүн уюштурууга багытталган. Анын жаштыгына карабастан, капчыгында бир катар көрүнүктүү жетишкендиктери бар. Мекеменин ийгилиги 2 кыздын бирдей чыгармачыл чөйрөдөн болгондугунда. Алар Астанадагы Казак улуттук академиясында окушкан. Мисалы, Айгерим Ирсеинова 4 музыкалык аспапта укмуштуудай кол ойнойт. Кобуз, жетиген, шаңгобуз, саз сурнай. Айгеримдин арты менен булардын үндөрү Европанын түрдүү шаарларындагы концерттерде жаңырды. Я думаю, нам повезло с Айгерим, что и у нее есть такой уже опыт. Менимче биз Айгерим экөөбүз жакшы иштедик, себеби анын тажрыйбасы бар. Ал ушул сыяктуу иш-чараларды уюштурган ишканада эмгектенген. Мен дагы студент кезинде казак АУНдеринде кошумча иштечүмүн. Мага абдан жакчу. Я думала, вот если не музыка, то вот это мое. И когда мы начали уже продвигаться, уже очень много знакомств появилось благодаря центру.
Нам начали такие... Эгерде музыка болбосо сөзсүз ушул менен алектенмекмин. Ошентип алдыга жаңыдан жылып баштаганыбызда бизге Казакстандан келген театрларга көрүүчүлөрдү чогултуп бергиле деген сунуш түштү. Бизде болсо көрүүчүлөр бар болчу. Ошондуктан сунушту кубануу менен кабыл алдык. Мы с радостью откликнулись и подумали, что это действительно очень здорово сделать такую компанию, которая будет заниматься ивент. Арт амбассадор которгондо маданияттын элчилери деп чечмеленет. Анткени кыздардын башкы максаты Казакстандын маданиятын чет өлкөдө жайылтуу болуп эсептелет. Жыл сайын Праван Авиньонду өтүп туруучу театралдык фестивалга 2 казакстандык коллектив катышты. Ауезов атындагы Казак драм театры жана Астана мюзикл театры. Биз буга чейинки программада атамекендик артисттердин фестивалга катышкандары тууралуу айтып бергенбиз. Бирок бүгүнкү каармандардын андагы ролу жөнүндө сөз болгон эмес. Былтыр біз Астана мюзикл театры, мемлекеттік театрымен осы гастролдық сапармен 5 мемлекетке Улуу Дала театры болуп. Өткөн жылы Астана мюзикл мамлекеттик театры Улуу Талаанын театры катары 5 мамлекетте гастроль менен 1-нен 15-не чейин болуп кайттык. Ошондо Коркыт маданий борборунун кыздары менен таанышканбыз. Алар бул жакта амбассадор катары чыгышчу. Фестиваль туурасында угуп, анын каякта өтөөрүн, ага кантип даярдануу керектигин сураштырдык. Кийин өлкөгө кайтып келээрибиз менен анын үстүнөн иштеп баштадык, план түздүк. Бул иш болжолу менен 1 жылга созулду. Биз кышында баштадык, эми мынтип жай айында бул жерге келдик. Буга чейин келишимдерди түздүк. Себеби бул фестивалга миңдеген театрлар келип, миңдеген спектакльдерди коюшат. Бастаган жұмысымыз міне шілде айында болуп отур. Шілде айына дейин, солған дейин контракт салып өткені бұл фестивальга мыңдаган театр келет. Мыңдаган спектакльдер көрсөтүлөт. Подготовку к объединению мы начали с февраля месяца и уже забронировали зал. Даярдыктарды жалган куран айында баштадык. Бул жакта зал таптык, кыйын болду. Анткени француздар жана европалык компаниялар муну 1-2 жыл мурун жасашат. Азыр алар 2019-2020 жылга алдын ала брондоп жатышат. Бирок эч нерсе эмес, биз жакшы зал таптык. Авиньон үчүн чоң жана алгачкы 50 адам сахнада. Биздин Астана мюзикл спектакль койгону келишти. Эртең мененки 9-дан тартып ишти баштадык. Village du Off биз массалык маалымат каражаттарын, журналисттерди, продюсерлерди издедик. Менимче биз спектакльди сата алабыз, анткени сунуш бар. Мы искали прессу, журналистов, продюсеров, и чтобы привлечь наш спектакль, я думаю, мы сможем продать наш спектакль. Менимче театр үчүн бардыгы ийгиликтүү өттү. Биз Франс Блю радиосунда болдук. Ал Франциядагы белгилүү радиолордун бири. Анда Казакстан театр спектакль туурасында айтып бердик. Астана мюзикл үчүн пресс-конференция өткөрдүк. Мен бул долбоорго абдан ыраазы болдум. Про предстоящий спектакль. Также для Астана мюзикл мы провели пресс-конференцию, что очень тоже удачно прошло. Я довольна проектом. Астана мюзикл театрынын жана немец драмалык театрынын 5 мамлекеттин борбор шаарларына болгон гастролу, Каннадагы Казакстандын маданий кечеси, Ауезов атындагы Каздрам театры менен Астана мюзиклдин Авиньондогу ири эл аралык театралдык фестивалына катышуусу кыздар 5 ири долбоорду ишке ашырды. Алардын ар бири чоң ийгиликке жетишкен. Андыктан Казакстандын маданиятын татыктуу тааныштыруу деген алардын негизги максаттары ишке ашты. Это самое главное, потому что Бардыгы кечени өткөрүүчү жерди издөөдөн башталат. Эң негизги мына ушул мыкты аянтчаны табыш керек. Ал шаардын борборунда болуусу шарт. Андан кийин эгер ал театр болсо, анда конокторду массалык маалымат өкүлдөрүн чакырып, медианы тартууга киришебиз. Вот, затем идет приглашение гостей, прессы, привлечение, действительно, масс-медиа. К нам обратились с Казахстана буквально там, не знаю, за 3-4 недели до самого мероприятия. Сказали, что хотят провести культурный вечер Казахстана. Иш-чара болоруна 3-4 жума калганда гана бизге Казакстандан Каннада маданий кече өткөрүү каалоосу менен кайрылып калышты. Мындай окуяларды өткөрүү жарым жыл мурда сүйлөшүлүүсү керек болчу. Кумду жээктеги ресторандар калыптыр. Бул биздин тандоо эмес экендигин түшүндүк. Бирок бир гана барьерди тапканга үлгөрдүк. Ал Каннадагы эң мыкты ресторан. Аны тааныштар аркылуу таптык. Көрсө Айман Мусахаджаева бир нече жылдан бери ушул жерде маданий кече өткөргүсү келип жүргөн экен. Каких-то знакомых, кого знаем там в Каннах, в Париже, чтобы нам дали все-таки, потому что желающих там много.
И так получилось, потому что Айман Кажибековна, когда приехала, она сказала, что уже несколько лет именно хотела в этом месте провести культурные. Айгерим Матаеваны 7 жашынан тартып музыка мектебине, фортепиано классына беришет. Таланттуу кызга музыканын кызыктуу жана татаал дүйнөсүнүн даамы жагып калган. Ал эми андан ары эмне болгондугун алдын ала айтуу кыйын эмес. Колледж, университет керек болсо Казакстандын улуттук көркөм университетинде сабак берүү мүмкүнчүлүгү ачылган. Я во Францию приехала по программе «Болашак». Мен Францияга болашак программасынын негизинде келип калгам. Стипендия бар болчу. Астанада болсо көркөм университетте иштеп жаткам. Кандайдыр бир ачылыш жасагым келген. 1 жылдык такшалма программасы бар болчу. Сынактан, экзамендерден өтүш керек болду. Француз тилин бир аз кичинемден үйрөнүп жүрчүмүн. Ошондуктан Францияга баргым келчү. Начала учить в детстве еще, немножко так, поэтому именно хотела во Францию очень сильно поехать. Это было 5 лет назад. Я живу 5 лет в Париже. По идее, должна была вернуться после Болашака, отрабатывать 3 года в университете. Ал 5 жыл мурун болгон. Мен 5 жылдан бери Парижде жашайм. Чындыгында келип калышым керек болчу. Бирок келечектеги жолдошума жолугуп калдым. 3 жыл аралыгында экөөбүз көп нерсени түшүндүк. Аягында болашак менен коштошуу чечимин кабыл алдык. Ошентип Францияда калып калдым. Приняли решение, что мы рассчитаемся с Болашаком, и я смогу остаться. Айгерим андан кийин окуусун улантты. Кийин жергиликтүү консерваторияда сабак берүү ишмердүүлүгүнө өттү. Бир эле учурда беделдүү музыкалык фестивалдарга катыша баштаган. Например, самый последний, это был на юге Франции, тоже вот недалеко. Мисалга эң акыркысы Франциянын түштүгүндөгү Авиньондон өтө алыс эмес жерде. Баса ал фестиваль Белкроса деп аталат. Жыл сайын түрдүү музыкалык багытта уюштурулуп келет. Бул жылы камералык музыкага арналды. Камерная музыка. Да, я до сих пор преподаю. Помимо консерватории, где я уже работала, меня пригласили с сентября работать в консерватории, которая находится при Русском культурном центре, научном культурном центре в 16-м районе Парижа. Ооба, ушул кезге чейин консерваториядан тышкары сабак берип келем. Аягона айынан баштап Орус маданият борборунун алдындагы консерваторияда сабак өтүүгө чакырып жатышат. Ал Париждин 16 районунда жайгашкан. Күз айларынан тартып ошол жака дагы сабак берип баштайм. Бирок азыр ошол сабак берүүлөр менин негизги максатым эмес экендигин түшүнүп жатам. Мага башка багытта өнүгүү кызык. Эл алдына чыгуу жана биз кесиптешим Айгерим экөөбүздүн Коркуттагы жана Арт Амбассадордогу ишмердүүлүгүбүз гастроль, ири маданий иш-чараларды уюштуруу. Гастроли для театров, музыкантов и так далее, культурные какие-то мероприятия крупные. Айгерим Ерсейинова дос кызынын пикири менен макул. Иш күнүнүн жыштыгы жаш кызда эч кандай өкүнүүнү жаратпайт. Өзүнүн 23 жашында ар кайсы мамлекеттерде окуганга, түрдүү концерттик аянтчаларга чыгууга жана жеке долбоорун түзүүгө жетишкен. Я отучилась также в Штатах, в Хьюстоне, на бизнес. АКШда, Хьюстондо бизнести администрациялоого, тил үйрөнүүгө, кийин Астанага көчүп келип, көркөм академиясында комуз классында окугам. Ошол жактан Казакстандын башка аспаптарын үйрөнгөм. Жетиген, саз сурнай, шаң кобузду өздөштүргөм. Ошондой эле жарым жыл Түркияга, Конидеги байыркы консерваторияда окууга барып келгем. Ал жактан байыркы түрк аспаптарын изилдедим. Жалпысынан көп нерселер болгон. Гастролдорго бат-баттан чыгып турчумун. Менин акыркы гастролумдун бири Айман Мусахаджаева жана академиянын аткаруучулары менен бирге Парижде ЮНЕСКОда болду. Оркестром академ солистов. Германия, Франция, Кытай, Италия. Айгерим Ерсейинова көркөм университеттин оркестринин курамы менен дүйнөлүк сахналарга чыгууга үлгүргөн. Атамекендик маданиятты, айрыкча кобузду алдыга жылдыруу идеясынын түп тамыры мына ушул жактан келип чыккан. Раньше я бы никогда не подумала бы, что я бы поехала бы жить, учиться в Европу, работать. Мурда мен Европага окуганы, жашаганы барам деп эч ойлогон эмесмин. Бирок Кудайга шүгүр ушундай болуп калды. Кийин Парижге барганымда дагы Парижде кобуз менен эмне кыларымды билген эмесмин. Бирок кызыккан продюсерлер, фестивалдар болду. Анткени бул өзгөчө. Бул жерде окшош дагы жок. Это оригинально, и нету других, таких, как я здесь. Айгерим Ерсейинова иши менен катар Париждеги маданият жогорку мектебинде окуусун аяктап жатат. Ал жактан продюсерлик кесипке ээ болду. Биздин жолугушууга чейин бир нече күн мурун ал маданият министрлигинин алдында долбоорун ийгиликтүү коргоду. Бул келечекте анын жеке продюсерлик ишмердүүлүгүнө жол ачат.
Ата бабаларыбыздан калган бай маданий мурас бүгүнкү күнү өзүнүн көп кырдуулугу, өзгөчөлүгү менен бир гана биздин жүрөгүбүздө жаңырбастан ал бүтүндөй дүйнөнү кучагына алууда. Бүгүн биз Франциядагы Казакстандын бир үзүмү тууралуу айтып бердик. Биз аралыктарын бөлүп турган көптөгөн чакырымдарга карабастан, өз өлкөсүн жүрөгүндө гана сактабастан, анын маданиятын, салт санаасын, тилин бөтөн жерде жайылтып жүргөн адамдар туурасында сөз кылдык.